Орто Азия айыл аймактык ооруканасынын имараты талапка жооп бербейт. 70-жылдары колхоздун конторасы үчүн курулган корпустун эскилиги жетип жаңыланууга муктаж. Учурда оорукананын дубалдары көчүп, шыптары көгөрүп, терезе полдорунан шамал кирип турат. Моралдык жактан эскирип калат. Анан тем более бул больницага ылайыкташтырылган эмес да кызым. Бул эми контора кыласың. Анан ичин ошу больница болгон ичтерин бөлүп майдалап кабинет кылып, процедура анда мындай баягы тамактана турган жайларын баарын бөлүп көп жумуштар болгон мурунда элечи. Бирок кандай болгондо эскирет азыр. Алда полдору аз чирип атат. Айнек терезелери эли жылдарында двойне болгон, бирок баары эскирди. Эскирги жетип, эми жаңыланууга муктаж да. Оорукананын жетекчилери канчалык көйгөйдү чечүүгө аракет кылып келатканы менен абалды жакшыртуу мүмкүн эмес дейт. Анткени имарат оорукананын талаптарына ылайык салынган эмес. Бөлмөлөр таар жана жетишсиз. Мында иштеген мед кызматкерлерге, бейтаптарга дагы заман талабына ылайык шарттар жок эсе. Эми ушул эскилиги жетип, мынтип жаракалар кетип, зактап, айнектери мындай ушунчалык неме кылып, немесе деле суук болот. Бардыгы эскилиги жетип эле калганда дагы байкуштар аракет кылып жүгүрүп, берде адам көп. Ушунда мунулары былтыр сыйрылып, мунуларды ушу өздөрү мынтип аракет кылып эптешет. Красканы эптеп краскалашат. Мурун аябай шарты жакшы эле, убакыт өткөн сайын эскириптер кыйын эле шамал кирет экен. Мына айнектери дагы эскириптир, полдору дагы кычылдап калыптыр. Чиригени билинип эле турат да. Анан чиригенин эми мынтип линолеум менен жаап коюштур да жакшына кылып суулуулап. Көктөгөн себеп айнектердин тешиктерин клёнка менен жылчыктарын бекитип жаппасак, кышында суук болот, оорулар үшүйт. Ошон үчүн жылчыксыз кылып айнекти жабабыз да, анан көктөйт ошондон. Тешиктерден баягы эски айнектер үчүн, эски рамкалар үчүн баягы эме кылабыз, ута битетебиз, пахталарды коюп, ошентсек деле ошентип суук кирип эскилиги жетип отурат да. Эми ошо окшогондорубузду жаңыланып калса, Кудадан болуп жакшы болот эле ушу. Жаңы оорукана куруу маселеси бир нече жыл мурунтан эле көтөрүлүп, бирок жыйынтык боло элек. Оорукананын макети түзүлүп, сырткы донорлорго, региондорду өнүктүрүү фонддорго сунушталганы айтылды. 2022-жылы Астанабил кайрымдуулук фондунан атайын өкүлдөр келип, Бахрейн өлкөсүнөн бизге атайын социалдык шарча башташкан. Ошол мезгилде ал ошол Астанабил кайрымдуулук фондуна биз кайрылып мындай бир атайын сметасы менен, чийме атайын ген пландары менен бир этаждуу аймактык оорукана салып берүүнү суранып, сырткы донорлорго мындан сырткары дагы Асафа кайрымдуулук фондуна кайрылдык. Бүгүнкү күндө алардын алдында биздин кайрылууларыбыз сметабыз менен жатат. Кудай буйрса ишке ашат деген ойдобуз. Бостон айылында жайгашкан Сузак аймактык ооруканасынын Орто Азия филиалы Кызыл Туу Кыз Көл айыл өкмөтүнүн калкына медициналык кызмат көрсөтүшөт. Мындан сырткары Сузактын борборунан шаардан дагы бейтаптар кайрылышат. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Сузак.